Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, амансыздарбы? Бул видеону группалар менен, контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Биз мындан бир 4-5 ай алдын мынакей Нурсултан Болотбеков агайыбыздын кеңсесинен барып ролик тартканбыз. Андан мурда Сапар Туратов досум ушул жактан ролик тарткан. Бул инженер ПТО тармагында ошол курулуш компанияларда иштегиси келген бир туугандарга арналмакчы. Жалпысынан ошол рекламалардан бир 40 адам окуган болсо, 35 учурда иштеп жатты да. Бул тармакка окуштук үчүн ушул компьютерди кичине түшүнгөн болсо эле иштеп келсе болот дейт да. Түшүнгөндөр болсо аябай жакшы болот дейт. Эгер түшүнбөгөндөр болсо, компьютерди билгендер эле болсо дейт, аны деле үйрөтөбүз деп атат да. Айлыктары 100 миңден баштап 150 миңге чейин 5-2 железно иштеп атат, ачыгычы. Иштегендер, окуп аткандар болсо, агайдын түшүндүрүү схемалары кандай түшүнүп атасыздар, кандай окуп атасыздар, кандай иштеп атасыздар, ошолор боюнча комментарий күтүп калабыз. Бүгүн агай экөөбүз ушул чайханадан жолугуп калдык. Кенен ушул бир жумуш боюнча ролик тартмакчыбыз. Андыктан ушул иштейм дегендер болсо, ошол жумуш издеп жүргөндөр болгон болсо, ушул видеону көрүүнү сунуштайт элек. Агайыбыз ушул Ош университетте ушул инженер ПТО тармагында сабак берип жүргөн агай, учурда Москвада. Амандашып алалык агай. Ассаламу алейкум агай. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Чарчабастан. Бизди аябай көп бир туугандар көрүп атат. Бир катар амандашып аласыз. Дагы бул сиз дагы өзүңүздүн оозуңуз менен айтып бериңиз. Бул кандай окуу? Мына түшүнбөгөндөр болуп калып аттыр. Видеолордун арасында комментарий жазгандар бардыр. Мына кеңири. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бир жолу ушу курс боюнча чогулуп калдык. Жана маалымат берип кетейин эми. Маалымат боюнча инженер ПТО курсу негизи бул курулуш жана архитектура тармагында курулуш фирмаларында жумушка окутуу максатында, үйрөтүү максатында биз ачканбыз. Инженер ПТО эмне жумуш кылат, кайсыл жерде иштейт? Ал ошол курулуш болуп аткан жерлерде прораптар сыяктуу эле инженер ПТО деген да бир должность бар. Ошол должность эмнени аткарат? Ал жерде негизи ошол компьютерда негизи иш кылат. Компьютерда чиймелерди чиет, башка документтерди кылат. Ошо технадзор менен бирге тапшыра турган жумуштарга даярданат. Курулуштагы негизи ошол курулуштагы жумуш бул. Ошол жумушка биз азыр ушу курсубузду силер менен мурда жолукканда баштаганбыз, реклама бергенбиз. Дагы улантырып атабыз. Азыр жаңы подходдор башталды. Дагы бир-эки өзгөчөлүктөрүбүз бар. Буга чейинки сертификаттар, мисалы сертификат маселесин дагы решать этип чечип, азыр сертификаттарын дагы даярдап окугандарга, сизден окугандарга сертификаттан берип атасыз ошондо. Ооба, туура. Окугандарга окуунун аягында сертификат дагы. Юридикалык күчү кандай? Бул жумушка киргенге жарайт экен, кандай? Жумушка киргенге жарайт. Ошол жумушка талап кылган жерге ошол сертификат менен жумушка киресиздер. Ошол Кыргызстанга дагы кийин кайтканда ошол жерде биздин сертификат менен буйрулса, ошол диплому жок, бирок сертификат менен жумушка сизге жардам болот жумушка киргенде. Негизи эле мындай дос тааныштардын арасында деле ушул архитектура тармагына окуп, бирок аягына чыгара албастан тыштап койгон дос тааныштар бар да. Ошогондорго дагы бир жакшы бир багыт болот экен анда. Сизден бир канча ай окулат окууңуз? 1,5 ай, азыр 1,5 айга курсту узарттым. Башында мен 1,5 эмес, 1 ай кылганбыз, бирок маалымат аябай көп болгон үчүн 1,5 айга биз бир аз убактысын созуп, кабыл алуу да жакшы болуп, результат да жакшы болуп, ошо 1,5 айды кылып биз даярдап өзгөрттүк программаны. Эгер бул тармакта жүрүп негизи түшүнбөй жүргөндөр деле окуп үйрөнсө, агайыбыз кенен үйрөтөм дейт. Анан негизи эле компьютерный курстар дагы бар экен. Эгер түшүнбөгөндөр болсо, нөлдөн прям с нуля жардам беребиз дейт да. Анан эмнелерди айтабыз? Аккаска кийип иштелет ал жерде 6-1, 5-2. Ооба. Айлыктары стабильный, эң жакшы алгандары канча айлык алып атат эми окуп бүткөндөрүңүздө? Азыр эң алдыңкылары 140-150 миң алышат. Буга чейин условияларын мисалы жакпай калып, мисалы андан дагы жакшы условия, жакшы айлыкка жумушту алмаштыргандар да уже болду. Менин биринчи бүтүргөн потокторум уже опыт алып, уже опыт алгандан кийин жумуш алмаштырганда шарт түзөт. Жумуш аябай көп, жумуш токтобойт. Мисалы сиз бир жумуштан чыгып кетсеңиз, жумушсуз калбайсыз. Опыт алгандан кийин сиз уже жумушта өзүңүздүн
опытыңызга мен ушул опытым менен ушул айыкка гана иштейм деп уже өзүңүздүн эмеңизди Үрүнүңдү билип каласың шартыңызды уже работодательге өзүңүз айтасыз. Мен мындай айлыкка иштебейм, мындай условия иштебейм деп өзүңүз опытный адамдарга эмнеге дегенде талап аябай чоң азыр Москвада. Негизи Москвада стройка негизи эле бүтпөй койду. Мында байкап атасыздарбы? Анан негизи эле агай ушу мурдагы видеодо айтты эле, бул тармакта тил деле анча маанилүү эмес экен депчи, бир ишти билсең эле болду экен депчи. Анан стаж деле анча карабай калды деп аттыңыз да. Бул тармакта адамдар азбы ошондо, кандай дегиңиз келет эми? Ооба, бул тармакта адам аз, жетишсиз адам. Ошол себептен биз биринчи ошол курулуш факультетин бүткөндөр кайра ушул өзүбүздүн тармакка кайтыңыздар, үйрөнүңүздөр, компьютерди үйрөнүңүздөр, ушу курска келип жазылыңыздар, ушул жумушта иштеп улантырып кетиңиздер. Курулуш факультетин бүтпөгөндөр деле ушул кесипке жакын окууда окугандар, компьютерге аябай жакшы кызыккандар, курулуш тармагында иштеп жүргөндөр көптөн бери дагы ошолорго дагы мен курсумду сунуштайм. Келиңиздер. Кечеги роликте негизи аял кишилер деле отурду, бир 3-4 аял киши, анан бир 2-3 эркек киши отурду да. Значит, бул жерде аял кишилер дагы иштесе боло берет. Прораб болуп, башка болуп да. Ооба. Аял кишилерге, кыз балдарга деле курс ошол балдарга өтүлгөн эле курс өтүлөт. Бул жерде кыздарга отдельный бир неме жок, ограничение жок. Балдар кандай жумушта иштесе, кандай айлык алса, кандай графикте иштесе, ошол эле жумуштарда, ошол эле кесиптерде кыз балдарга деле жумуш таап берем. Ошол эле кесиптерде иштегени кыз балдар деле аз иштеп, көп иштеп, жакшы иштеп, көнүп, жакшы условияларда иштеп жүрүшөт, кулай буюрса. Сизде окуган болсо сертификатты кошуп бересиз, жумушка орноштуруп, анан обратный связьдан болуп турат ар дайым. Эгер түшүнбөй калган чертөздөр болсо, башка болсо, кийин делечи, ооба, кийин таштап койбойбуз биз. Окууну лишь эле окууну бүтүргөн максат эмес, окууну бүтүп результат болуш керек бизге. Иштеп, ошол бизге өзү постоянно ошо жумушта проблемасы жок иштеп кеткенге чейин биз до конца поддержка кылып, связьда болуп турабыз, консультация берип турабыз. Основной бул прораб иштерине Москванын ичинде эле талап көппү же башка областтарга чейин барып иштегендер болуп атабы сизден окуп бүткөндөр? Кандай болуп атат? Негизи Москва, Московская областта жумуш ушул жерде көбүнчө, бирок чеке жактарда да, мисалы Амурская областка жана Россиянын башка региондоруна дагы бизге чакыруулар келип турат. Бизге көбүнчө ал жактан, мисалы көбүнчө адам табыш кыйыныраак болуп калат. Көбү Москвага көнүп калган. Ошон үчүн ал жакка, бирок чек жакта шарттары жакшы, квартира беришет, тамак ашын, документтерин, айлыктары да эле Москвага караганда жогорураак болот. Азыр адам жетишсиз, ошол себептен курсубуз пока актуальный, өтө жакшы актуальный болуп турат. Курсубуз бүткөндө менден работодательдер адам сурашат, мага берди, бирок адам уже мен окутуп бүтүп баарын ишке киргизип койгон болом. Адам таппай калгам. Ошол себептен биздин курсубуз азыр эми уланып кетет. Суроо талап көп болуп атат дейм бул тармакка дейм ошондо. Анан окуу онлайн болобу же барып окуш керекпи? Онлайн тармагы негизи барбы? Онлайн да бар. Онлайнды аралыктан окуйм дегендер үчүн онлайн дагы бар. Келгенде шарттары жокторго биз онлайн окутабыз. Онлайн окутуу, бирок жумушка киргизгенде бул жака келип, же болбосо каерде жумуш болсо ошол жака барып иштеш керек болот. Окуу учурунда онлайн окуйт, бирок жумушка бул жака келип иштеш керек болот Россияга. Ушул жактан Кыргызстандан деле ушул тармакка жумушчулар негизи керекпи, негизи ушундай прорабтар, башкалар Кыргызстанга деле кандай? Керек, бирок суроо талап бул жактагыдай эмес. Курулуш бизде эми жанданып баштады, бирок андай Москвадагыдай чоң масштабтуу курулуш эми башталды, бирок андай немеге шартка жете элек, андай көлөмгө. Анан курска кызыккандар, бирок ошол стройкада иштеп жүргөндөр, компьютерден вообще түшүнүгүм жок дегендерге үйрөтөсүздөрбү? Ооба, өткөндө сиздер тартып берген роликтен кызыккандар, мага кайрылгандар аябай көп болду. Ошолор үчүн мен атайын баштапкы компьютерлук курстарды дагы, отдельный курсту мен иштеп чыктык. Ошо нолдон баштап дейли, башкача айтканда нолдон баштап биринчи компьютерлук курстарды да окутканы биз курс ачып атабыз. Ал отдельный компьютерлук гана курс. Компьютерлук эми негизи керек да, компьютер керек болсо башка тармакта дагы керек болот. Азыр компьютерсуз иш бүтпөйт, билеси. Ошол үчүн компьютерлук грамотность, компьютерлук курстарды дагы баштадык. Анда эмесе жакшы экен. Агайдын номерлерин ылдыйда көргөзүп койдум. Видеонун башында айткандай эле агайдан окуп аткандар жазып койгула, окуп бүткөндөр иштеп аткандар жазып койгула.
комментарий күтүп калабыз. Негизи сразу эле жумуштан дагы чыгып кет дебейт экен. Ошол келип онлайн окуп, офлайн окуп отуруп аралыгында анан кийин акырындап чыгып кетсеңиздер болот экен да иштенчи. Бирок жакшы жумушуңузду атасыз. Жакшы. Элдерге мындай жеңилирээк, таза кийим менен дегендей кечке эле бир 12 сааттык иштер, эми 12 саат болбосо керек эми продавдык иш. 8-9 сааттык иш. Күндүзү барып, карап көрүп, проводить этип келип эле чертежди карап, чертеж чызып эле иштей турган иш экен да, значит, кызыккандар анда номерлерин коюп койдук. Жакшы күндөрдө жолугалы, чалып байланышыңыздар, офисинен барып үйрөнүңүздөр, мына барып жолугуп окуп аткан адамдар бар. Ошол жерден видеолор тартканбыз, эски видеолорду балким мен комментарий коюп коем. Ошол туугандар, ишиңизге ийгилик анда кай. Рахмат. Кийинкисинде эми бүтүрүүчү күн тарталык буйруса, бүтүп кеткан күн тарталык буйруса. Кызыккандар чала бересиздер. Көрүшкөнчө каналга каттала кетиңиздер. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфа Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.